Кече 26 майда Ош облусунда классташтардын мектепти бүткөндөн 20 жыл өткөндөн кийинки жолугушусуна катышкан келин ок жеп көз юмду. Ишенимдүү булактар Карагулжалык келин айылына өзгөнгө 20 жылдыкка барып келгенден кийин жолдошу кызганыштан атып салган айтышкан. 40 жаштагы шектүү кармалган. Учурда социалдык тармактарда 26 май күнү Карагулжа районунда болгон адам өлтүрүү фактысы боюнча күйөөсү аялын атка сүйрөтүп өлтүрдү деген жана башка эле адамдардын ыйлап жаткан видеосу менен чындыкка дал келбеген маалымат тарап жатканын Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү камакка алынган. Алдын ала тергөө кызматынын берген маалыматы боюнча маркумдун ок атуучу куралдын огунан алган жаратынан көз юмган. Учурда тийиштүү тергөө амалдары жүрүп жаткандыгы кошумчаланды. 2025 жылдын 26 май күнү Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө Карагулжа районунун тургуну 1987 туулган АЭ денесинен алган жаратынан улам ооруканага жетпей каза болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факты каттоого алынып, аймактыгы караштыруу боюнча Карагулжа РИИБге жөнөтүлгөн. Тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Чогултулган материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин адам өлтүрүү негизинде кылмыш иши козголуп, ыкча тергөө амалдары башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында кылмышка шектүү катары маркумдун жолдошу 1985 туулган АБ кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул окуя 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн жолугушусунан кийин катталганын маркумдун классташы айтып берди. Мектеп Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл аймагында жайгашкан. 26 май күнү акыркы коңгуроо аземине классташыбыз жолдош менен чогуу келген. Ал кайсыл жерде турса, жолдошу да жанынан чыкпай абдан кызганчак экени байкалып жатты. Жада калса ким менен сүрөткө түшүп жатканын көзөмөлдөп карап турду. Классташыбыз корккондон көп сүрөткө түшкөн жок. Негизинен кыздар менен сүрөткө түшүп жатты. Мектептеги линейка саат 12:00 аяктап, классташтар башка жерде чогулуп отурдук. Классташыбыз бизге кошулган жок. Ошол эле күнү жолдош менен үйүнө кеткен. Арадан 2 саат пикир келишпестиктен улам жолдошу классташыбызды атып салган айтылды. Ал өзүн коргоого аракет кылгандай, колдору жаракат алып чачырап кеткен уктук. Кече классташтар менен ресторанга отуруу пландалган болчу. Бирок бул окуядан кийин бардыгы болбой калды. 20 жылдык бул 11 жыл бирге окуган классташтар менен кезигишип, балалык кезиңди эске сала турган учур. Иш-чаранын арты өлүм менен аяктаганы кейиштүү абалга кептеп. Бул окуя аялдарга карата зомбулук маселесин кайрадан коомчулукка алып чыкты. Коомчулуктун пикиринде мындай көрүнүштөр күнүмдүк жашоодо да көп учурайт. Бирок көпчүлүк учурда алар ачык айтылбай жашыруун бойдон калууда. Бул ошол сокур сезимдүү зөөкүр аялдын орду, аял ким экенин билеби? Бул аялым дагы мышыкпы? Аял бул дүйнөдөгү тең салмактуулукту сактап турган аял, апа. Аял үйдүн куту, аял меримдүү апа. Аял жарокер жар. Мына мунун бийиктигин кара. Анан ал бул зөөкүр мүчүн мындай кылат. Агар эми бир болор болбос жерден баягы жолугушуу классташтардынча. Андан бир 3 жыл мурун мен деле 50 жылдыкка баргам. Баягы классташтардын бир тууганыңдай эле болуп калат экен. О кол кармашабы, кучакташабы, тиги бир туугандай эле кабыл аласың да бири-биринчи. Ошондой эле да. Анан ал эми ошол зөөкүрдүн мына сокур ички аң сезими кандай болсо, бирөөнү да ошондой ойлойт да. Эми ошол эле убакта балдарынын апасы экенин билбедиби? Ошол эле убакта эле адам экенин. Ошол эле учурда дин кызматкерлери мындай жолугушууларга каршы пикир билдирип, бул иш-чаралар үй бүлөлүк тынчтыкты бузуп, ысырапкорчулукка жол ачып жатканын сындашты. Алардын айтымында классташтар чогулткан ири каражаттар көп учурда ашыкча шан шөөкөткө кетип, мактануу жана моралдык бузулуу сыяктуу көрүнүштөргө себеп болууда дешет. Бул традицияны мүмкүн болушунча жок кылыш керек, токтотуш керек. Буга ошол мыйзам жолунда же болбосо президенттин указы менен мындан ары ошол мектепти бүтүрүүчүлөргө жанагындай кечелерди өткүзүшкө тыюу салган барабар мурда 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл мурда мектепти бүтүрүп кеткендерге дагы катуу тыюу салыш керек. Ысырапкорчулуктан бөлөк нерсе эмес. Акыбети мынакей бул окуялар болуп өттү. Албетте өкүнүчтүү. Мен ал баланын кылган ишин актабайм. Мындай акыл эс менен болгондо жакшы болмок. Психологдор мындай кырдаалдарда жубайлар пикир келишпестикке душар болгондо кызуу кандуулукка алдырбоо керектигин баса белгилешет. Окуя ырбап кетпеши үчүн жакын адамдар же адистерден жардам суроо эң туура кадам дешет алар. Бул кайгылуу окуя артында калган балдар үчүн да оор сокку болду. Үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу эми
кеңешпестиктен биз ошо үй бүлөлүк зомбулуктун только акыркы баскычын билебиз да. Акыркы баскычында ушундай уже случай болуп, ушундай эмне болгондо, аянычтуу окуялар болгондо анан билебиз. Ага чейинки баскычтарды өткөн маалда эч ким бизге кабар бербейт. Мисалы ага чейин көп негизинде көп ситуациялар болот. Көп сүйлөшүүлөр болот, мисалы үй бүлөдө ичинде өз ара, может ага чейин деле конфликттер болот, келишпестиктер болот. Ошолордун баардыгы топтолуп чечилбегендигине айынан ушундай иштерге акыры ушундай иштер болуп кетет. Маркумдун артында 6 баласы калды. Алдын ала маалыматтарга караганда жубайлардын ортосунда уруш чыккан. Чатак учурунда күйөөсү аялын уур тепкиге алган. Андан кийин ок чыгарылган. Аял тез жардам кызматынын унаасы менен Өзгөн райондук ооруканасына жеткирилип жатканда жолдо үзүлүп кете берген. Чогултулган материалдардын негизинде кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Кылмышка шектүү катары маркум аялдын 1985-жылы туулган жолдошу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, Регион.